Келе сабак. Саламатсыңарбы балдар? Силер менен кайрадан математика сабагында көрүшүп турганыма абдан кубанычтамын. Баарыңарга жакшы маанай жана окууларыңарга ийгилик каалайм. Китеп, дептер, калемиңерди камдап алган болсоңор, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бул жылдыздардын аркасында сандар жашырынган. Ал сандарды көрүү үчүн силер көбөйтүндүлөрдү жана тийиндилерди туура табышыңар керек. Бош чакмактын ордуна көрсөтүлгөн сандарды коюп, көбөйтөбүз жана бөлөбүз. Кана эми ойлонуп, жообун айткыла. 6 менен 2-нин көбөйтүндүсү. 12. 6 менен 3-түн көбөйтүндүсү. 18. 6 менен 1-дин көбөйтүндүсү. 6. 6 менен 0-дүн көбөйтүндүсү. 0. Азаматсыңар, эми тийиндилерди тапкыла. 6 менен 2-нин тийиндиси 3. 6 менен 3-түн тийиндиси 2. 6 менен 1-дин тийиндиси 6. 6 менен 0-дүн тийиндиси 0. Азаматсыңар балдар, жашырынган сандарды таап алдык. Кана, ойлонуп көргүлөчү. Анда бүгүнкү сабагыбыз эмне жөнүндө болушу мүмкүн? Ооба балдар, өткөн сабакта 6-га көбөйтүүнүн жадыбалы тууралуу сүйлөшкөнбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы 6-га бөлүүнүн жадыбалы. Бүгүн сабакта 6-га бөлүүнүн жадыбалы аркылуу сандын бир бөлүгүн же үлүшүн табуу эрежелерин үйрөнөсүңөр. Жадыбалды, эрежени пайдаланып, тапшырмаларды аткарасыңар. Ар бир тапшырманы жакшы көңүл буруу менен угуп, туура аткарууга аракет кылгыла. Сөзсүз силер үчүн пайдалуу жана кызыктуу болот. Келгиле балдар, алгач 6-га бөлүүнүн жадыбалын түзүп алалы. Эгерде силер 6-га көбөйтүүнүн жадыбалын жакшы жаттаган болсоңор, 6-га бөлүүнүн жадыбалын түзүүдө кыйналбайсыңар. 0 менен 6-нын тийиндиси 0. 6 менен 6-нын тийиндиси 1. 12 менен 6-нын тийиндиси 2. 18 менен 6-нын тийиндиси 3. 24 менен 6-нын тийиндиси 4. 30 менен 6-нын тийиндиси 5. 36 менен 6-нын тийиндиси 6. 42 менен 6-нын тийиндиси 7. 48 менен 6-нын тийиндиси 8. 54 менен 6-нын тийиндиси 9. Мына балдар, жадыбалды түзүп алдык. Келгиле эми баарыбыз чогуу тапшырмаларды аткарып көрөлү. Дептериңерди ачып, калемиңерди алып, жазып алсаңар да болот. «30 километр жолдун 6-дан 1 бөлүгү асфальттала элек. Канча километр жолду асфальтташ керек?» Мына балдар, 30 километр жолду көрүп турасыңар. Анын 6-дан 1 бөлүгүн табуу үчүн эмне кылабыз? Ооба, сандын барабар үлүштөрүнүн бирин табыш үчүн аны үлүштөрдүн санына бөлүү керек деген эрежени эске алабыз да 30 километрди 6 бөлүккө бөлөбүз. Барабар канча болот?
Туура ар бир бөлүк 5 километрден болду. Демек, 30-дун 6-дан 1 үлүшү 5 болду. Анын бир бөлүгү асфальттала элек. Жообу 5 километр жолду асфальтташ керек. Балдар, эсиңерде болсун, сандын бир бөлүгү же бир үлүшү деп да айтсаңар болот. Экөө бир эле маанини билдирет. Эми төмөнкү маселеге көңүл бургула. Бөлмөдө 20 отургуч бар. Анын 4төн 1 бөлүгүн ашканага киргизишти. Анда канча отургуч ашканага киргизилди? Маселе эмнени табууга карата берилди? Ооба, сандын үлүшүн табууга карата берилди. Кайсы сандын үлүшүн табуу керек? Туура балдар, 20 санынын 4төн 1 үлүшүн табуу керек. Аны кантип табабыз балдар? Сандын барабар үлүштөрүнүн бирин табыш үчүн аны үлүштөрдүн санына бөлүү керек. Демек, ушул эрежени колдонуп, бул 3 туюнтманын кайсы бири маселенин чыгарылышы боло аларын тапкыла. Туура, 20/4 барабар 5 маселенин чыгарылышы боло алат. Анткени 20-нын 4төн 1-ин табуу үчүн эрежеге ылайык аны 4кө бөлөбүз. Демек, 5 отургучка ашкана киргизилди. Балдар, экрандан эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ооба, бул мектеп. Мектеп канча кабаттан турат экен? Туура, 2 кабаттан турат. Эми кийинки маселеге көңүл бургула. Мектепте 24 класстык бөлмө бар. Алардын 2ден 1-и экинчи кабатта жайгашкан. Ар бир кабатта канчадан класстык бөлмө бар? Балдар, бизге эмне белгилүү? Ооба, жалпы бөлмөлөрдүн саны 24 экендиги жана мектеп 2 кабаттан турары белгилүү. А эмне белгисиз? Туура, ар бир кабатта канчадан бөлмө бар экендиги белгисиз. Аны кантип табабыз? Ооба, эгерде 2ден 1-и экинчи кабатта болсо, демек 24-түн 2ден 1-ин табабыз. 24/2 барабар канча болот? Туура, 12 болот. Демек, жообу ар бир кабатта 12ден класстык бөлмө бар. 12 24-түн 2ден 1 бөлүгү. Азаматсыңар балдар. Ар бир суроону түшүнүү менен кабыл алып, эрежени туура колдонуп, үлүштү табууга карата маселени туура аткардыңар деп ишенем. Келгиле, азыр экранга көңүл бургула. Жадыбалды эсиңерге салып, үлүштөрдү тапкыла. 18-дин 6-дан 1, 2ден 1 үлүшүн тап. 18/6 3. 18/2 9. Ким туура тапкан болсо, Азамат эң сонун. Балдар, шамдагай болууга, бат ойлонууга аракеттенгиле. Кийинки туюнтмалардын маанисин табууда сандын барабар үлүштөрүнүн бирин табыш үчүн аны үлүштөрдүн санына бөлүү керек деген эрежени колдонгула. 36-нын 6-дан 1, 4төн 1 үлүшүн тап. 36/6 6. 36/4 9. 6-нын 6-дан 1,
3'төн 1 үлүшүн тап. 6 бөлүү 6 1. 6 бөлүү 3 2. 24'түн 6'дан 1 2'ден 1 үлүшүн тап. 24 бөлүү 6 4. 24 бөлүү 2 12. Азаматсыңар, сандын үлүштөрүн таап алдык. Бул тапшырмаларды аткарууда эмнени билүү зарыл болду? Туура балдар, бул тапшырмаларды аткарууда сандын үлүшүн табуу эрежесин эске алышыбыз керек болду. Балдар, бүгүнкү сабакта 6га бөлүүнүн жадыбалы жана сандын үлүшүн табуу эрежелерин үйрөндүңөр. Көптөгөн кызыктуу тапшырмаларды чогуу аткардыңар. Бат ойлонуп, тез табууга машыктыңар. Балдар, өз алдыңарчадагы бул эрежени эске алуу менен түстүү калем саптарыңардын же болбосо каалаган башка буюмдардын үлүштөрүн таап көргүлө. Силерге сөзсүз кызыктуу болот деп ойлойм. А мен болсо силер менен бир сабак бою бирге болгонума абдан кубанычтамын. Кийинки математика сабагында көрүшкөнчө саламатта калгыла балдар.